2016-жылы 8 ара төрөлгөн ымыркай жашап кетүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган болсо, бул жылы 5 баланын өлүмү катталган. Ак калачандардын айтуусу боюнча бул балдар тубаса майыптык жана салмагы өтө эле аз төрөлгөндөр экен. Ошондой болсо да былтыркы жылдын 6 айына салыштырмалуу 3 ымыркайды атайын жасалма дем алдыруучу аппараттын жардамында өмүрүн сактап калышыптыр. Бул аппарат 41 000 долларга алдырды. Биздин оор түйшүгүбүздү көп эле жеңилдетип койду. 3 баланы биз сактап калдык. 3 бала деле биз үчүн өтө чоң биз үчүн жетишкендик. Анан калган балдар эми алардын сактай калбаган себеби алар тубаса өпкө жагынан майыптык менен 4 бала өттү. Оор абалда төрөлгөн ымыркайлардын санынын көп кездешүүсүнө боюнда бар эненин ден соолугунун начардыгы жана сыртта миграцияда жүргөн кош бойлуулар себеп болууда дешет дарыгерлер. Мындай энелерден төрөлгөн балдар көпчүлүк учурда өпкөсү өз алдынча дем ала албай төрөлөт экен. Андыктан жасалма дем алдыруучу аппарат оорукана үчүн мезгилдин талабы болуп турган. Бул аппараттын өзгөчөлүгү, эгер бала дем албаса дагы, жүрөк иштеп атканда дем албаса дагы, бул аппарат аркылуу жасандырма жол менен өпкө дем алдырып, кийинге өпкөнүн иштеп кетишиге жардам берет. 2 саат, 3 саат, 1 суткага чейин ушул жасалма жол менен өпкө дем алат. Андан кийин өпкө өзү дем алып баштайт. Мындан сырткары реанимация бөлүмүнө да буга чейин зарыл болуп келген аппараттар алынып келинген. Өмүр сакчылары Бишкек жана Ош шаарындагы мүмкүнчүлүктөр бизде да түзүлдү деп кубанып турушат. Зарыл болгон медициналык шаймандар облустук оорукананын башка бөлүмдөрүнө да сатылып алынган. Ооруларды көзөмөлдөө жагы мониторирование деп коет. Мониторлор ошо жүрөктүн сүрөтүн дайыма көрсөтүп турчу 7-8 жашоого керекчи болгон показательдер деп коет, көрсөткүчтөр. Дем алуу, кандагы кислороддун көлөмү, электрокардиограмма, жүрөк согушу, дем алышы, дене табысы, давлениеси, ошол баардыгын көрсөтүп турчу ошо мониторлор келди. Бөлүмдөргө көчүрүп жүрүүчү портативный кислородный аппараттардан 20га жакын келди. Бул оорулардын ар бир оорунун бөлүмдөрдө мисалы үчүн жүрөктүн согушун, сатурациясын деп өлчөөчү аппараттар келди. Пульс оксиметр деп коебуз. Азыркы күндө бардык бөлүмдөрдө бар алар. Убакыт өткөн сайын оорукананын шарттары жакшырганы менен кадр маселеси курчпойдон калууда. Буга биринчи кезекте жаш дарыгерлерди даярдоочу билим берүү мекемелериндеги сапаттын төмөндүгү болсо, аны менен катар эле айлык маянанын аздыгы себеп болуп жаткандыгын облустук оорукананын ак халатчандары айтып чыгышкан. Нургазы Жайнаков, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.